والعلة الفاعلة التي كانت سبب حدوثه ما هي؟ Мындайша айтканда, ошол оорунун пайда кылган, ошол оору келип калды. Ошол келип калган ооруну эмне себеп кылган? Кичине ошого токтолуп кетсек. Бир адам чын эле васваса оорусу менен ооруйт эле да. Васваса деген эмне? Жанакындай шайтан шыбырайт. Альхамдулилля, мен бардым эле. Биринчи эле күнү себебин таптым. Айттым, сиздин бул ооруга душар болгонуңуз, мен азыр божомолбой айтам, бирок сиз өзүңүз бекемдеш керексиз дедим. Уйдун этин жегенин дедим. Уйдун этин жеген. Иншалла, бул жөнүндө дагы башка бир сабактарда кененирээк кайсы кыл малдын этин жетсең, эмне пайда табасың өтөбүз иншалла. Уйдун этин, койдун этин, жылкынын этин. Бирок кичине уйдун эти жөнүндө кичине айтып кетейин. Ибн Кайым ошол эле Задил Маатта, ошондой эле 4-чү томунда жана Тибб Набавийде уйдун эти жөнүндө айтат. Уйдун эти дейт, бул суук келет дейт. Суук келет. Ошол үчүн уй деген говядина, бул суук келет. Пайгамбар айткан, уйдун этинде зыяндык, сүтүндө береке деген. Чындап эле, сүтүндө береке. Анда эмне чыгаратабыз? Каймак, сүзмө, сары май, айран, быштак, канча нерсенин баары чыгып кетет. Береке сүтүндө. Анткени уй жеген нерсенин баардык нерсе белок, бул ак нерседе болот. Кальций ак нерсе, ошол сүтүнө кетет. Этинде бүт жаман нерсенин баары келет. Экинчи хадис пайгамбардын, уйдун этинде зыян, майында шыпа дейт. Уйдун майында шыпа дейт пайгамбар саллаллаху алейхи хадис. Этинде зыян деген хадис. Бирок бул жер айтылган жок, эти харам деген мааниде эмес. Бул хадистин негизи айтылып жаткан максаты этин көбүрөөк жебегиле. Мындайча айтканда, жаш болсо 90% уйдун этине өтө албайлык. Балким бир 80% койдун этин жейлик, 10% уйдун этин, калган 10% жылкынын, топостун же башка эттер жесек болот. Бирок уйдун этине кирип алган адам эң биринчи ооруй турган оорусу бул васваса. Ибн Кайым айтат. Эмне? Жанакындай азгырык оорус менен шыбырай берет. Экинчи, уйдун эти дейт, жанакы рак клеткаларын алып келет дейт. Жана